Урматтуу көбөртүүн көрүүчүлөр, Болот! 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 Атмактылыгы буларыңар. Болот! Болот! Жүргүз болот! Бардык иликтөөчү журналисттер бул жерде өздөрү башка жактарда болуп, Бишкекте эмес болуп келе албай калган иликтөөчү журналисттер пикирин билдирип, Болот менен бирге экендиктерин айтып жатышат. Жеке мага дагы жазышты. Бул жерде мына келе албагандар жазып атат. Азыр мен окуп берейин. Болот Темировдон маңзат табылды дегенге эч ким ишенбейт. Бул Матрешка гейтте эле окуя болуп калат дейт. Матрешка гейт деген жанагы саясатчы Тикебаевге байланыштуу окуя, анын таш талканы чыккан. Ибрагим Нуракун уулу жазып атат. Бул жогорку соттун судьясынын кеңешчиси. Баса белгилеп айтам, жогорку соттун судьясынын кеңешчиси Ибрагим Нуракун уулу жазып атат. Кокус Болот Темировдон наркотик табылды делип камалып калчу болсо, буга эч ким ишенбейт да. Бакиевдин учурунда Өмүрбек Текебаевдин матрешкасынан дагы банги табылып, эч ким ишенбей койгон. Журналисттер ушундайда биримдикте турушу керек деп ойлойм. Чагым калтырбай баары мыйзам чегинде укуктук негизде териштирилиши керек деп Ибрагим Нуракун жазып атат. Белгилүү журналист Тынчтык Алтымышев: Болот Темиров тамекинин калдыгын бейчек ыргыта турган жигит эмес, мынчалыкка барбагыла деп жазып атат. Мына бул жерге келе албагандары өздөрүнүн пикирин сөзсүз түрдө билдирип атышат. Биздин талап кылганыбыз мыйзамдуулук, ачык айкындуулук. Биз эч ким ишенбейбиз, Болот Темиров кандайдыр бир мыйзамсыз иш аракеттерге барат деп. Азыр бир нече мүнөт мурда мен Болот Темировдун апасы менен сүйлөштүм. Болот Темировдун апасы белгилүү активист, ал Москвада жашайт, мигранттардын укугун коргоп жүрөт. Жамиля Бегиева эжебиз, ал өзүнүн баласы мындай мыйзамсыз иш аракеттерге барбасын, бирөөнүн бир тыйынын мындай бейчекке албасын баса белгилеп айтты. Жана бул чагымга такыр ишенбей жатканын билдирди. Жана ал ушул мыйзамдуулукту коргоп калгыла ак жеринен мындай Кыргызстандагы чыгаан журналистти мындай басымга алдырбагыла деп өтүндү. Биз бардыгыбыз ушул мыйзамдуулукту талап кылабыз, жана бул жерде бир чагым, бул жерде бир кутум иш болуп атат деп ойлойбуз. Ошон үчүн укук коргоочуларды, журналисттерди, активисттерди, башка дагы мындай чындык үчүн күрөшкөн адамдарды ушул Логвиненко 55 таригине келгиле деп чакырабыз. Фрунзе көчөсү менен кесилишет. Логвиненко көчөсүнө бир аз бурулганда Фрунзе дүкөнүнүн жанында. Азыр бардыгыбыз ушул жердебиз. Эшиктин артында, мына бул жерде жабык, өзүңөр көргөндөй, кармоо ачпай атышат эшиктин артында. 10дон ашык журналист бар экен Болоттун өзүн кошкондо. Анан 4 кана адвокатты киргизишти. Андан тышкары дагы абдан көп 3 кана адвокатты киргизишти. Абдан көп милиция кызматкерлери, биз алар ким экенин так билбейбиз. Маскачан, куралчан дагы жүрүшөт. Ошолор бул жакта террористти кармагандай кирип иш аракеттерин жүргүзүп атат. Бул жерге келгенибизге, биздин келгенибизге 2 саат болду. Болот кармалып турганына 3-4 саатка жакындап баратат сыяды. Ошол эмне үчүн кармаганына так расмий жооп жок. Биз дагы мындай толук түшүнбөй турабыз. Кээ бир гана сөздөрдөн улам Болот Темировдун чөнтөгүнөн бир нерсе алып чыкты. Ал наркотик болушу мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Бирок биз чогуу жүргөн кесиптештерди так билебиз. Ал мындай нерселерди кыла турган жигит эмес. Анан журналисттерин колдорун кайрып жерге жаткызып, мындай ушундай иш аракеттерди жүргүзүптүр. Бул эмне деген шумдук? Биз тиги коррупционерлерди кандай кармаганын, Крим төбөлдөрдү кандай кармаганын көрүп атпайбызбы булардын? Жөн эле тойго ээрчиткендей ээрчитип кетип атышат. Ал эми мындай чындык үчүн күрөшкөн иликтөөчү журналисттерди келип колу бутун кайрып жерге жаткызып бул мазактап атышат. Ушулбу коррупция менен күрөшүү? Ушулбу сөз эркиндигин коргоо? Президент Садыр Жапаров баш болуп сөз эркиндигин коргойбуз. Мындан ары журналисттерге басым кысым болбойт. Мындан ары алар менен биргеликте иш кылабыз. Бизге жардам бергиле деп аттарыбыздан бери атап өздөрү жардам сураган болчу. Мына бул биздин жардамыбыз. Ар бир иликтөөбүз, журналисттердин ар бир иликтөөсү бийликке таза Кыргызстанды курууга жардам. Анан кийин келип алып, кайра журналисттердин өзүн коркутуп басым кылуу, бул ошол эле коррупционерлер менен табакташ болуп калуу дегенди билдирет. Биз буга чейин да мындайга күбө болгонбуз. Баарыбыздын башыбыздан өткөн кезектеги ошондой чагымчылдык мына Болоттун башынан дагы келип
Ошон үчүн мындай нерсеге жол бербешибиз керек. Эми журналисттерди кармаса, журналисттердин оозун басса эмне болот? Журналисттердин оозун басса, башка эч ким кыңк эте албай калат. Каалаган чалмакейди чалышат. Каалаганча уурдап тоноп жешат Кыргызстанды. Ошол силерге керекпи? Керек болсо анда унчукпай турушуңар керек. Ак сөз. Белгилүү журналист Али Токтокуновдун сөзү. Кичине кемчилик келип калгандар үчүн да түшүндүрө кетсеңиз, кандай башталды, эмне болду? Сиз ошол учурда Азыр биз Темиров лайфтын кызматкери Актилек Капаровдон. Кандай башталды эле? Я не знаю, то ли... Забирают все Серверы, это, видите, это молодцы такие. Вон собака, вот собака. Собаку. Где собака? Изымает сервера. Ачык айкын эле окуп жатасыңар. Процедура бузулду. Документы, серверы, все забрали. И обратно закрыли дверь. Видели, да, один сотрудник был в форме. Вот ваши компьютеры, да, это? Журналист Семетей Аманбеков укук коргоо милиция болуп иштеген мурда. Сиз айтсаңыз, азыр эч кандай мен опечатано деген эмени көргөн жокмун алып кетип аткан буюмдардан. Булар ичине эмнени салып коюшун биз билбейбиз азыр. Карандай эле көтөрүп кетип атышат. Пакетке салып, анын бир мындай печат коюп алып кетиш керек да. Туурабы, клейлеп. Биринчиден уголовный процессуальный кодекс боюнча 10дон кийин эч кандай тергөө действиялар болушу мүмкүн эмес. Бул уже мыйзамдын бузушу. Азыр канча 10дон өтүп кетти уже. Экинчиден 11 болуп калды, 10:40 болуп калды. Экинчиден биякта немелер барбы, жокпу эч кимибиз билбейбиз. Понятойлор. Карадыбы, ошону салыштыбы, кандай салышты, эмнени салышты, эч кандай эчтеке маалыматыбыз жок. Ошон үчүн азыр маалыматты билелик. Эгерде понятойлор жок болсо, жана опечатано деген жок болсо, булар адвокаттардын көзүнчө болбосо, албетте бул процессуалдык бузуку деп санайбыз. Ооба. Анан Мыйзамдын процессуалдык. дагы бир нерсе. Расмий маалымат чыга элек, бирок эгерде Болот Темировдун өзүнүн чөнтөгүнөн маңзат тапты деп айыптап жатышса, анда анын жумуштук компьютерлерин эмнеге тийишет? Бул чоң суроо. Бул тергөөчүгө бериш керек бул суроону. Мен айтып кетерим эле, эгерде мурда киши жанагындай наркодиспансердин учетуна турбаса, эгерде ушул берене боюнча жана хранение наркотика боюнча жоопкерчиликке тартылбаса, анда жөн эле бараткан кишиге баңгизат салып коюп, жоопкерчиликке тартыш абдан кыйын. Анда баарыбыздын эле чөнтөгүбүзгө салып койсо болот. Ошон үчүн ошондой эмелер болуш керек да, жана оперативный сотрудниктер иштеп атканда же учетто туруш керек, же мурда саткан, же мурда ошондой оперативный разработкада жүргөн. Эми Болот Темиров жүргөнбү ушундай разработкада? Это же смешно. Баарыбыз билебиз да, андай эмес. Жөн эле ушундай келип, ушундай шектеп атат. Эми сиз туура айттыңыз, али бизде расмий маалымат жок. Расмий маалыматты күтөлүк, кандай шек берет, кандай берене менен берет. Эгерде ушундай баңгизат менен кармалган болсо, анда бул мен ойлойм, просто смешно. Азыр Болот Темировдун бир нече компьютерин алып кетишти. Анын ичинде иликтөөнүн материалдары болушу мүмкүн. Чыккан жана чыга элек материалдар болушу мүмкүн. Балким дагы бир коррупционерлердин бетин ачууга даярданып жатышкандыр. Иликтөөчү журналисттер эмне иликтеп жатканын айтпайт. Анда кайсы бир материалдарды алып кетип булар жашырып койсо, коррупционерди коргогон болуп эсептелип так алышы мүмкүн. Бар беле ушундай материалдар? Чыкпай калган материал. Сөзсүз түрдө бар. Бар болушу мүмкүн, жок да болушу мүмкүн. Жок, бул айта албайт, айтпайт. Эмне бар экенин. Бирок сөзсүз түрдө журналисттин компьютеринде кайсы бир бийликтеги уурунун, коррупционердин кылыктары тууралуу материалдар болушу мүмкүн. Муну алар алып кетип калса, жаап жашырып, эмне кылаарын биз билбейбиз. Стоп. Премьер-министр Акылбек Жапаров биздин түз эфирди көрүп атат. Акылбек Жапаровго мынакей айтат элек. Мен түз эфиримде Акылбек Жапаров турат. Акылбек Усенбекович, мыйзамдуу иш-аракетти көргүлө. Дайте комментарий. Здравствуйте. Уважаемые журналисты, уважаемые активисты, правозащитники, да, если вы чисты перед законом, да, если вы чисты перед совестью, это ничего не значит, да, к вам ворвутся в офис, да, воткнут лицом в землю, да, подкинут вам в карман все, что угодно. Заберут всю вашу технику, отберут, да, потом скажут, пришел дядя и сказал, что вы крупный наркоторговец, держите там
такого рода неотложные следственные действия так не проводятся. Да? Вначале выясняется, кто это пришел, кто это за человек. Зачем он, на кого он жалуется? Может, он какими-то расследованиями занимается? То есть кто-то заявление написал Да. на болото? Дело в том, что вот именно сегодня он собирался публиковать. На днях. Сегодня-завтра собирался публиковать. Да. Он собирался расследовать. И сегодня приходит вот это высосанное из пальцев дело о том, что якобы кто-то пришел в РОВД и сказал, что где-то тогда еще в октябре 2021 года он делал то-то, он делал это. Понимаете, поэтому никто из вас не защищен. Никто, не я, и я тоже. Я себя чувствую... То есть это, что? возможно, просто повод изымать материалы? Что якобы там он употребляет наркотики, там, что якобы там... В общем, это может быть сделано с любым из вас, понимаете? Это говорит, в октябре это произошло, пришел какой-то человек и сказал, что он такой-сякой. Они показали Понимаете, заявление этого человека. Ничего не показывает, просто это сейчас с их слов. Внутри что происходило? Внутри, как я понял, вот из описания ребят, которые там есть, просто ворвались, воткнули землей, воткнули лицом в землю, подкинули ему и якобы изъяли какое-то темно-зеленое вещество. Они нам его там показали, потом изъяли всю технику, и сейчас вот весь коллектив Болото Темирова увозят. Я так понимаю. Понятые были? Там шла видеофиксация. А если он наркотиком торговал, при чем тут его компьютер? Зачем его компьютер забрали? Не, почему он торговал наркотиками? Это просто кто-то пришел и сказал, что он якобы, когда-то... Вопрос, он Состоит на учете в Он не наркотическом состоит, он никогда ничего не курил, да, поэтому сейчас наркология. Спасибо. Спасибо вам. Держись, мы с тобой. Держись. Держись, Болот. Держись. С тобой, Болот. Громче, Болот. Держись, Болот, громче. Болот. Или кто-то журналист. Құрметті көрермен көрушілер, Болот! 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 Atmaktır bunlarına. Bolot! Bolot! Держись, Болот! Держись! Болот, держись! құрметті көрермен көрушілері, учурда иликтөө журналист Болот Темировду укук коргоо күч кызматкерлери алып кетип бараткандарын көрүп жатасыздар. Уят! Базар! Я не пинал. Подожди. Құрметті көрермен көрушілері, мынакей сіздер көргөндөй эле иликтөө журналист Болот Темировду күч кызматкерлери алып кетти. Бул жерде журналисттер, эркин журналисттер, жарандык активисттер жүрөт. Биз дагы да маалымат алып, мындан ары дагы түз эфирде тартканга улантабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн Болот Темировдун Темиров Лайф редакциясы жайгашкан кеңсесине келип, күч кызматкерлерин кармашып, анын ичинде Болот Темировдун чөнтөгүнөн жашыл кочкул түстөгү затты тапкандыктарын айтып, ошону жөө келтирип алып кетишкен. Ал эми
Ал эми официалдуу түрдө, расмий түрдө эмне себепти эмне болгондугу тууралуу эч кандай эч нерсе маалымат берилген эмес. Бул жерде журналисттер, кесиптештери, жарандык активисттер дагы жүрөт. Учурда Болот Темировду кайсы ички иштер башкармалыгына алып кеткендиги тууралуу да маалымат айтылган жок. Биз менен бирге болуңуздар, дагы да маалымат бергенди улантабыз. Бул жерде күч кызматкеринин өкүлү кетип баратат, бирок ал суроолорго жооп берүүдөн баш тартууда. Эмне керек болду силерге? Вы сами откуда? Сиз жооп берсеңиз журналисттерге. Я не знаю. Я откуда знаю? Я откуда? Сиз журналисттерге жооп бериңиз. Менин колум чөнтүктө. Кто забрал? Эч калган жок телефон. Эч калган жок телефон. Журналисттерге жооп бербейсиз. Кто это вообще? Это кто такой вообще? Баңгизат менен шектелген адам компьютер эмне керек силерге? Что сиз жооп бере? Эмне уялып атасызбы жооп бергенде? Эмне уяласыз? Качты! 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 Вы нас боитесь? Он боится. Трус! Не бойтесь, мы не съедим! Позор! Мы вас не съедим! Вы за это ответите еще. Убегает. Качкандан көрө комментарий берип койгон оңой эмеспи? Что вы делали у болота? Комментарий берип койсуңузбу? Ну, машина керек. Смотрите! Бул азыр машинанын номери 01 А и Ж. Бул машина буга чейин Коркок! Позор! 479. Урматтуу гаайтын көрүүчүлөрү, сиздер учурда Темиров Лайфтын командасы отурган кеңсесинин жанынан түз эфирди көрүп жатасыздар. Өзүңүздөр күбө болгондой эле буга чейин иликтөөчү журналист Темиров Болотту күч түзүмдөрү алып кеткендигин көрдүк. Ал эми кайсыл ички иштер органына алып кеткендиги тууралуу да маалымат берилген жок. Ал эми кармоонун себеби буга чейин расмий эмес. Буга чейин айтылган маалыматтар боюнча иликтөөчү журналист Болот Темировдун чөнтөгүнөн белгисиз зат табылган. Анын негизинде бир нече саат кеңсесинен чыгарылбай кармалып олтурган соң ички иштер бөлүмүнө алынып кетти. Болот Темировду колдоо максатында журналисттер, жарандык активисттер, жакындары кеңсесинин алдына чогулган. Народ, поехали в ГУВД. Если В ГУВД поехали. А? Если там нету, значит поедем дальше. Но мы должны в одном месте быть. Часть уже людей туда уехала. Да, давайте в одном месте все соберемся.
Да. Ана ГУВД деле барбайли. ГУВД, нет, он должен взять направление, они должны получить направление сначала в наркодиспансер. Вот сейчас адвокат говорит это. Так, давай послушаем, что они... Адвокату они сказали, что повезут их в ГУВД. Тогда давайте мы все вместе. Өзі негізі Он там, да? Нурбек поехал туда с адвокатом. Давайте мы туда поедем. Поехали туда. Но они могут запутать, может быть, некоторые должны поехать в наркодиспансер. Они сказали, сначала в офис повезут, На Донецк. а потом на Донецк. Поехали? Да, да. Надо, чтобы несколько человек вас было, чтобы хотя бы снимали. Не, просто вдруг мало ли где-то тебя задержат. Моралес?